Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Ат жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен азыр алдыда чыгара турган видеону сиздерге көрсөтөрдөн мурда бир маалыматты ушул жерге кыстарып коеюн дедим да. Себеп дегенде бул Баткен облусунун Ак Турпак айылына тартылган бала бакчадагы бир өзгөчө окуя. Себеп дегенде мен ушул бала бакча тууралуу социалдык объектилердин мыйзамдаштырылгандыгы тууралуу маалымат тартып атып бир окуяга туш болгом. Кадимкидей эле бир Алтынай атындагы мамлекеттик мекеме, мамлекеттик бала бакчанын бир бурчуна кадимкидей бул менин өзүмүкү деген акыбалда көп жылдардан бери бир Элмира деген ошол мага жеткен маалыматтар боюнча Элмира деген эже ошол жерде жашап келет экен. Чыкпайт экен, чыгарганга эч кандай ошо жергиликтүү бийликтин күчү жетпей калыптыр. Муну ошол айыл өкмөттүн айыл башчысы мага өзү тастыктап берди барганымдачы. Анан эми мен ойлоп калдым, эми чыкпай жатса анда анын дагы өзүнүн бир себептери бар окшойт деген сыяктуу маалыматтарды жеринде тактап көрдүм. Себеп дегенде менин суроом мындай болду: балким ал эже багар көрөрү жок, мындай бир көчөдө калган эне болсо анын деле тагдырын туура түшүнүп коюш керек деген бир суроолорду бердим. Жок, андай эмес экен. Көрсө ал кадимкидей эле жогорку билимдүү, ушул аймактагы мектептердин биринде иштеген, агартуу салымына салым кошуп келаткан, агартуу тармагына салым кошуп келаткан кадимки эле мугалимдердин бири экен. Анан андан сырткары өзүнүн башка жакта дагы үйлөрү бар экен. Ал жакта үйлөрдү жакшынакай кылып туруп, алынын жетишинче, акылынын жетишинче салышып, бала чакасын ошол жакта үйлөшүп, кайра эле келип бул жака жашап алыптыр да. Анан азыркы күндө ошол жашап аткан негизги терс таасири ошол аталган Алтынай деген ошол мамлекеттик бала бакчага мындай ремонттогонго же болбосо батпай жаткан балдарды кошуп тарбиялаганга мындай мүмкүнчүлүк бербей атыптыр да. Эгерде ошол 2 бөлмөлүү канадан ошол Элмира деген эже чыкса, бошотуп берсе, анда ошол жерге дагы бир жок эле дегенде 40ка жакын бала кошулуп, ошол бала бакчанын курамында көбөймөк да. Бул эми ошол жергиликтүү эл үчүн дагы бир жакшынакай бир шарт жаралмак деп ойлоп калдым. Анан ошол үчүн ушул видеону сиздерге мен мындай түшүндүрүү иретинде көрсөтүп коеюн. Анан кийин өзүңүздөр ойлоруңуздарды ортого салыңыздар. Бул жактагы эжекебиз чыкпай коюп, анан эки жак ремонттон калып калган. Биз мына ортон эле 3 сааттык деп туруп эле 2 класс эле Азыр бул башында бирөө жашайбы азыр бул башында? Жүрүңчү көрөлү, көрүп коелучу, жүрүңүзчү. Анан бияктан барсак болот. Бияктан өтөйбү. Ооба, бияктан сырттан көрсө болот. Анан ошол ремонттон калып калгандан кийин анан айыл өкмөт бул жактагы кожолукту чыгарып, анан ошол тарабына 2 миллион 400 миң жергиликтүү бюджеттен жумшалды. Анан 10 сааттыкка өтүш үчүн 500 миң сом баягы ашкана эмеректери үчүн жумшалды. Азыр мына мыякты тартсаңыз болот. Азыр бул жакта мына ушундай. Буну өзүңүздөр тосуп койдуңуздарбы же Бул жерде кандай тосулуп калды бул? Бул жерде ушундай. Бияка өтө албайбыз да бизчи. Биякта жашайт. Жок, бул азыр айыл өкмөт тиги айыл өкмөттүн өкүлү турат да. Биз ошол айыл өкмөттүн балансындагы жерби эмне дагы? Бул айыл өкмөттүн балансасында турат. Бирок энди бул карындашыбыз ушул жагыга кирип мурда жашаган, энди бош маалда жашаган. Кийин чыкпай койгон да. 25 жыл жашаптыр ушул жерде. Чыкпай коюп, азыр энди бул кызды, бул кызыбызды чыгара албай атабыз. Бизге баш бербей атат. Чакырсаңыз болобу? Жашайт экен азыр үйдө экен. Мен корком, мен бияка кире албайм. Сиз чакырып бериңчи анда, бир сүйлөшөлү мындай бир кандай Биякта биз баягыдай ишемдиктер болот, башка болот, тазалайлы деп кыздар өтсө, чуу чыгарат, чыр көтөрөт, анан бияка такыр эле өтпөй эле коебуз биз. Ушундай. Бул документ эчтеке жок. Эчтеке мына жерге чейинби өзү негизи, мындай? өзү мына жерге чейин, ооба, ушул жакка чейин. Бул айыл өкмөт менен дагы эч кандай келишими, эч кандай бир сатып алуу эчтеке жок. Жөн эле ушул ээлеп отурат ушул. Биз эми мен өзүм ишимди аткарайын деп бияка эме кылбайм. Бул айыл өкмөттүн балансындагы менчигинде болгондон кийин айыл өкмөт билет да буну чыгарыш, антип иштегендей.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мындай да өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр биз дагы кадрларга алып беребиз. Мына ушул садиктин, бала бакчанын дагы ушундай жери, мисалы бирөөнүн жеке менчиги деп айтканга болбойт. Айыл өкмөттүн баласында туруп деле, бирок бала бакчанын ушул кайсы бир тиешелүү бөлүгүндө жашап атыптыр да. Бул дагы Кыргыз Республикасынын жараны, кандай жүйөлөрү бар экен, жок экенин биз билбейбиз азырынча. Мисалы айыл башчысы келип тыкылдатып чакырганга аракет кылды, бирок ачпады окшойт эшик да. Чыкпады. Бу жерден чыкпайт экен, кыскасы бул айыл өкмөттүн балансындагы имарат болсо, мисалы үчүн бала бакча болсо, мисалы үчүн эмнеге чыкпайт деп биз суразак айыл өкмөттүн өкүлүнө, айыл башчысына. Мыйзамдуу өкүлү, расмий статусу бар айыл башы деген абага чыкпайт, азыркы күндө айлабыз куруду дейт. Кантип чыгарышты билбейбиз дейт. Ал эми бул Алтынай бала бакчасынын жетекчиси болсо, бул жакка өткөндөн корком дейт, чынын айткандачы. Ошондо сиздер кандай чара көрөбүз эми? Бул балким бул эженин да өзүнүн бир арманын чечип, маселесин чечип жолго коебузбу деген дагы бир ойлор барбы? Енді ошо иштеген жерге дагы бардык, ата энелер топтолуп, ошол барып сүйлөшөйлүчү, бир камчылык болсо же болбосо кандай неме максатта чыкпай турасың, бир айтчы деп бир сүйлөшөйлү деп иштеген жерге да бардык. Үйгө келсек чыкпай коет. Барсак ошол жерде да тополоң кылып биз менен сүйлөшпөй койду. Мектептин директору бар дагы бар эди. Ушинтип биз менен сүйлөшө албай атабыз, кыскасы чыгара албай атабыз. Эми Кудайдан инсаптуу эле турабыз. Эртең күн ылыганда эми үйү бар. Башка үйү барбы? Өзүнүн үйү бар анау Мишина райылда. Жаңы курулган. Жаңы үйү бар. Ким куруп берди аны? Өзү курдубу? Өзү курду. Эми мен чынын айтсам бүгүн ушул киши тууралуу сөз кылгым келген жок эле. Мына Бирок эми ушунча аялдар кеңешинин төрайымы сөз ачып калды. Мен өзү негизи менин планымда бул жак негатив, мен ушу жакшы жагын эле көргөзөйүн. Ушуну эми чечилер да, ушунча нерсе чечилди. Бул дагы кокус чечилип калса, бул дагы сиздин демилгеңизге кирип кетеби деген ойда бул дагы. Ушунча маселе чечилди, бул жагы дагы чечилер бир убактысы менен деп эле сизге бул тууралуу айткан жок элем, айтпадым эле. Майли болуп турганда жүрүңүз кет. Ачылып кетти, бирок айтып коюш дагы парз. Бул дагы нерсе себеп дегенде эртеби кечпи, мисалы үчүн эгерде бул жерде мисалы ушул дагы архив болуп, тарых болуп сакталып калат. Ушул жерди мисалы кошуп бир күнү мынакей Өмүрзак аке, мынакей баягы жерди дагы улап алдык. Бул жерге дагы бир абдан көп эле балдар батса керек азыр мисалы бул жагы уланып эмесе 2 класс. 2 классыңыз дагы батып калат, туурабы? Бул жагыңыз дагы жайгашып калат ошондочу. Биз ойлоп атпайлыбы? Бул эженин мисалы көчөдө калган эже окшойт деп ойлоп атпайлыбы бизчи? Абдан тагдыры оор деп ойлоп атпайлыбы? Иштейт. Ошон үчүн азыр келип биз интервью алып коеюн дедик эле өзүнөнчү. Жогорку билимдүү, көп жылдан бери мугалим болуп иштейт. 3 баласы бар, 2 баласы чоң эле үйлүү, жайлуу, апасын бага турган болуп калган. Бир баласын үйлөгөн. Азыр эң кичинекей баласы 8 класста окуйт. Жашоо шарты жакшы эле. Той кылды, келин алды, үйүнү бүтүрүп, үйү бардыгы бүткөн, шу жолду бойда үйү бар. Анан кайра бияка келип жашат. Эми шу бошотпой турат да. Шу жуда бизди колуптубузду байлады. Азыр чакырсак болбойбу? Ким алаты? Элмира. Мына аркасынан тартып койсоңор болот, азыр манагы ремонт болуп келип. Ой, Элмира эже. Карап коесузбу? Нар жагында бала бакчанын эмелери көрүнүп турат го. Мына аркасы. Ой, нарагы мантип ремонт болуп, биягы мантип калып кетти. Демек ушунун кесепетинен урматтуу көрүүчүлөр, мисалы мынакей бул бала бакчанын жарымы чекчейген ремонт, ал эми бул жакка чыкпай аябай мындай орусча айтканда мешать эткен тоскоолдук жараткандардын кесепетинен монтип аркасы дагы мисалы ремонт болбой турат экен да. Ремонтко делген акчалар деле даяр экен. Бардыгы стартта турат экен, болгондо ушундай бир нюанстардан улам. Бул финский имарат да. Анан бияка биз мисалы мындай жасалма печка коюп от жакканга такыр мүмкүн эмес. Буга өзү негизи мүмкүн эмес ооба, мисалы печка коюлган. Мен күндө кыжалат болом, кароолдорум баягы камера видеонаблюдение койдурганбыз, карап өзүм түнү менен 2-3 жолу ойгонуп карап чыгам да, ушунучу. Буркурап түтүн чыгат, ушул үйдүн ичине от жагат. Ошо Кудай сактасын деп отурам. Эми кыш чыгып, эсен аман кыштан чыгып, Кудай сактасын, балдар бар бул жерде, биздин келечегибиз дегенде абдан кооптуу болот экен болчу. Өкмөттүн элдин канчалаган миллион акчасы жумшалды да, анан имаратка, анан ошол Кудай сактап турсун эми. Эсен аман чыгып. Дагы бир айта турган нерсе, мына өзүңүз көрүп, кеңири. Өтө кеңири жай.
Анан бунун конструкциясы бул үйдүн өтө жакшы иштелген экен мурда. Ошол ремонт кылганда ачып көрдүк. Кээ бир жерлери май менен турат да, баягы жыгаччы. Бул бир ремонт кылып коюлса, бул дагы бир 100 жылдай турган 150 жыл элге кызмат кыла бере турган здание бул. Муну ал аварийный кулап кала турган, нурап кала турган здание эмес бул. Муну ол жактарга чейин сиздерге тиешелүү да, мына ол жактарга чейин, мына септиктерге чейин да тейт, ажыратканаларга чейин, мына ол жакка чейин. Мудан аркысы жеке менчик болуп эсептелинүү керек бул жерден, а? Ана ошол ана котельный бүттү, дарбаза коюлуп, ол жагыны забор кылып тостук эди, мына шу жагы калды энди мана. Бияка өтө албай атабыз, бир иш кылганы өтө албай атабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзүбүз куру болбосун, объективдүү болсун үчүн деп кайра сайрап келем. Мен эми өзүмө жооп беришим керек. Өзүмүн журналисттик ыкмам ушундай. Биз дагы бир тыкылдатып көрөлү. Эмне болуптур? Эми себеп дегенде, бул эртең биз тартып кеткенден кийин ушинтип мени тиги сүйлөтпөпсүңөр деп да ойлошу мүмкүн да. Элмир эже кандайсыз? Ой эжеке. Алло. Kim бар? Тилекке каршы чыккан жок. Биз да атайын өкүлдөр менен келгенбиз өзү. Негизи мыйзамдуу түрдө бул айыл өкмөттүн жери. Айыл өкмөттүн баласындагы бул бала бакчанын жери. Чынын эле айтып коеюн мисалы. Биз бирөөнүн менчигине кирип барган жерибиз жок. Муну да туура түшүнүңүздөр да. Болгондо ушул дагы бир тараптардын оюн угуп коюуну туура көрдүм да. Мына ушул жактарда өтүп кала турган болсо дейт, Алтынай айым айтып атат мисалы. Аркаларын жакшынакай кылып туруп, актап, сырдап дейт, анан дагы бир балекет бар дейт, монтип mooрлар жасап алган учурундагы кайра сайрабайт да. Канча миллиондор жумшалды дейт. Балекет басып өрт чыгып кетсе дейт, ушунун баары кайра талкаланып жок болуп кетеби деп бир ойлогондо түнү менен уктабай чыгам дейт да. Эми буну мисалы азыр айыл өкмөт чече албай аткан болсо, мисалы айыл башы айтып атат да, айыл өкмөт деле чечкенге аракет кылып атат эми. Биз ойлоппуз, ушул жердеги жашаган айымды биз көчөдө калган бир кароосу жок, багар көрөр жок адам экен деп ойлоппуз. Көрсө үйлөрү бар экен жакшынакай эле. Бала чакасы бар экен. Бирок мамлекеттин бул бир таладагы бир имарат болсо да мейли, бир балдардын акысы да, балдардын. Ушу балдардын акысын Кудай буйруса айыл өкмөтүңүздөр менен чогуу, жергиликтүү бийлик менен чогуу чечип берет. Чечип каласыздар го деген ой бар да, Кудай кааласа. Мына өзүңүздөр жогоруда көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда видеону, мисалы бул жөн жай видео эмес, мисалы жергиликтүү бийликке, ушул айыл өкмөткө, мисалы эгерде чынында өздөрү жогоруда тастыктаган маалыматтарга караганда, ал муниципалдык жер болсо, бул ушул айыл өкмөттүн балансындагы жер болсо, бала бакчаны оңдоп түзүүдө мунун бала бакчанын кебетесин көрдүңүздөр, мисалы моор чыгарып алып каалаганда жашап атса, ал бала бакча жанагы орусча айтканда финский дом деп коет го, баягы СССР маалында курулган бул имарат да, жыгач менен ширелип куралган, дубалдары дагы жыгач менен корголгон, ошондой бир конструкциядагы курулуш да. Эгерде мисалы үчүн кокус Кудай сактасын, буга чейинки ремонттоо иштерине миллиондогон акчалар кеткендигин дагы бала бакча жетекчиси бизге тастыктап айтып берип турат. Кокус өрт кырсыгы чыгып кетсе, эгер балдар жок мезгилде чыгып кетсе, бул имарат күйүп жок болот. Мамлекеттин бюджетине абдан чоң бир чыгашы болот. А эгерде кокусунан балдар ошол мекемеде жайгашкан убакта өрт чыгып кетет болсо, анда бул кошул ташыл адамдын өмүрүн алганга чейин, же болбосо ден соолугуна абдан чоң зыян келишин жараткан бир абалды пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн мына ушул нерселердин баардыгын эске алып туруп, мен ойлойм, мисалы жергиликтүү бийлик ушул талаптарды аткартып, ошол адамды аман эсен өзүнүн үйүнө чыгарып коюшу керек экен деп ойлойм. Бул нерсени ошол бир тараптуу болуп калбасын үчүн биз ошол жерден, ошол Элмира деген эжеден интервью алууну дагы аракет кылып көрдүк. Бирок ал аракетибизден майнап чыкпады. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Мен ушул маалыматты сиздерге айтып коюуну туура көрдүм.